Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар, YouTube каналынын көрөрмандары, колдоочулары, хейтерлери, подписчиктери баарыңарыбыз салам. Мына бүгүн декабрда 12 болуп калды. 12 Через 300 метров. Өзү календарный кыш декабрда 1 башталат эле. Мына 12-де жауап атат кар мына. Бирок жолдор тазаланмаганга караганда биз коммунальный службалар быйыл кыш келбейт деп тиги аштанала айтты го, зима не будет, карды отмен кылып койдум деп. Ошого ишенип техниканы чыгарбаган окшойт. Бирок аштаналайды сөзүгө жанагы каршы наоборот кар мына жаап атат от души. Чоң жолдор эле мына мисалы үчүн мурдагы Ленин көчөсү, азыркы Байзаков, мына бул дагы эле тазаланбаптыр. Азыр келейтканда ошо менен келгенмин, бир да техника көрүнбөйт жолдо. Мына Байзаков проспектиде бара жатабыз, мурдагы Ленин көчөсү. Бул биздин бул проспекттин баш жагы. Бул алдыбызда обл администрация, шаарда аянты, бул көрүп турабыз. Бул эң борбор жолубуз ошол тазаланбай турса, башка жерлер эмне дейбиз? Мына көрүп атасыздар. Машиналар тарактырып деп кетип атат. Себеби кар түбүдө гололед. Эмне себептен техника чыкпады, Кудай билет. Техника да эле берилген. Мына жолдо чоң машиналардан түшкөн карлар. Ар саат уже 11-ден өттү. Saat 11. Kar tünden beri, keçitten beri jağıp atat. Ona görüp atasыңар. Борбор көчө тазаланбаптыр. Может тазалагандыр, бирок тазалаган из көрүнбөйт да, билинбейт тазалаган. Болсо эң борбор жолу ушул. Урматтуу коммуналдык жол тазалай турган ишкананы башчылары, силер Аштаналайга ишенбей, силер прогноз погодага ишенгиле, мындай карап турсаңар, кар жайт деп, азыр прогноз погода 3-4 күн мурун эле туура эле айтып коет. Кар жайт, башка болот депчи. Мына бул центр, борбор, шаардын борбору. Калган көчөлөрдү унчукпай эле кое берейли анда. Азыр Чеховага буруп отабыз. Сигнал кылып атасың. Көрүп атам. Мына Чехова оп шу менен болоптур. Бирок мына оюңарды айткыла. Хейтерлер ооба башка кыла турган ишим жок, азыр таксиден кетип атканда. Азыр ишке барсам иш кылам. Андай азыр бош убакта ушундай роликтерди тартып кетип атам. Кыргызстанга эмне салым болуп атат? Ошол менин салымым. Ушуну көрүп жолдорду тазалап атат, башка болуп атат. Ошол адам иштетип атам, айлык төлөп атам. Силерге окшоп бекер отуруп алып хейтит кыла бербейм. Мына Даниэль Малашев көчөсүндө турам. Мурдагы Байзаков көчөсү. Бул жакта эле тазаланбаптыр мына. Ошол. Техника да эле бар эле. Не болду экен биздин техника? Мына
көчөлөр тазаланбагандан кийин о mahallanın içindeki yolları uçpayla koyuyoruz gerek değil mi? Bu Panfilov köşesi, bu Maykowski köşesi. Hazır 12:30 oldu. Barca atar. Yol menketi tas sebebi trotuar yok. Bu köşelerde de trotuar atması yok. Yol men basıp trotuar keldi. Buna Moğol maçtan başlap Koçakanaga trotuar var. Al trotuar menen basat dedi. Hazır Çexov köşesinde, hazır Kırkınday Bayman Erkinbayev köşesinde de trotuar yok. Ошол жерде жол басып кеткен бирок кандай сонуна кыш келди. Мына Кыргыз Республикасы көчөсү мурдагы красина азыр силер көргөндөй бул да тазаланбаптыр. Бул Жалал Абад шаарынын эң чоң центральный көчөлөрдүн бири. Мына бул жагы Ленин, азыр Байзаков проспектинен баштап Осмонов көчөсүгө чейин өтөт шаарды экиге бөлүп. Бул жакта эле тазаланбаптыр. Мына тазалаганда жанагы көрүнбөйт белгилери. Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору.